Сөз айтарга сөз таппай атабыз. Анткени сөз эркиндиги бул фундаменталдык, умный сөз менен айтканда биздин эң түпкү укуктарыбыздын бири бузулуп атат. Бул Болот Темировдо эмес кептин баары. Болот Назаровду дагы, акынды дагы камашып туруп анда дагы эмес кеп. Биздин элдин укугу болуп атат. Биздин тилибизди, биздин укугубузду азыр кысып атат. Ошон үчүн биз жөн турбай чыктык. Бул бийлик өзүнүн полномочиясынан аша чаап атат. Ошондуктан сөз жоктан сөз жок. Мен ойлойм, ушуну камаган, ушуга допускать эткен адамдар, Ташиев кимиси өздөрү кетиш керек. Ошого чейин бул ачык эле даана көрүнүп турат. Сөз эркиндигин түшүнбөгөн элдер бийликке келиптир да. Демократия жана башка түшүнүктөрү жок адамдар келиптир. Учурунда президент айтты эле, саясий куугунтукка жол берилбейт деп. Ошолго караганда азыр президенттин реакциясы кандай болот деп ойлойсуз? Мен дагы азыр абдан кызыгып турам, бирок экөө дос экен, ал элдин баарын эле түшүнүктүү, досунун сөзүнөн чыгабы, чыкпайбы түшүнүксүз. Анткени ошол Ташиевдин бизнесин критикалаган экен жанагы иликтөөдө. Бирок бул башка күнөө аркылуу болуп атат да, фабрикаланган. Бул жасалма күнөө менен ушул журналисттердин колун артына кыпчып, кыйнап алып кетиптир да. Бул сөз эркиндигин кыйнап алып кетти дегенге барабар. Кыргыз эли өтө эркин эл да, ушунчалык эң баш элбиз бир чети. Бир чети бул сөз эркиндигибизге өтө катуу турабыз. Ошондуктан булар ойлобосун. Мына бүгүн бир аз чыгып эле бир уч эл токтоп калат деп. Андай болбойт. Кыргыз эли кайнап келип, бир күнү жарылат. Ошого жеткирбесин деп атабыз азыр. Мына казактар дагы 30 жыл бою кайнап акыры кандай болуп көтөрүлүп чыкты. Биз кыргыздар көптөн мындайга көп жеткирбей өзүбүздүн мындай кыжырыбызды айтып, биз чыгарып турушубуз керек. Сөз эркиндигине колун салбасын эч кандай бийлик. Чыдаса келиш керек эле бийликке. Чыдабаса эмне үчүн бийликке келди? Чыдабаса, чыдабаган адам ордун бошотуп берип, башка бир аттуу иштеген адамга бошотуп берсин. Андай жапайчылык, бул варварство, жапайчылык болуп атат. Кыргызстандын современный 21-кылымда акынды камаптыр, акынды, Болот Назаровду дагы. Бул болуп көрбөгөн чачты тик тургуза турган нерсе да. Анткени кыргызда эч качан баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Тил, акындар өз сезгенин айта берет, алар нейтралдуу адамдар. Алар өздөрү эң мындай элдин авири да, акындар. Болот Назаровду мен көптөн бери тааныйм, концерттерин YouTube'дан бардыгын көрөм. Өтө курч, андай сөз менен элге, калың элге жеткириш оңой эмес. Журналисттерден да күчтүү болот акындар. Ошого мен өтө үйдө отура албай, мен дагы бүгүн воскресенье күнү турмушумдун баарын таштап келдим. Үйдө мен да тиричилигим ушунча элдин баарынын үчүн. Демек бижейинде анда ошо колдогон акындар да болуш керек деп ойлойсуз да? Ооба, акындар да болуш керек. Жарандык коомдун маданияты ушинтип калыптанат да. Өздөрүнүн коллегасын колдоп келип, ошол сыяктуу болуп атып, коом биригет да. Азыр буга чейин гражданский обществолор эле чыкчу. Азыр мына карасам өтө көп элдер чыгыптыр. Мен тааныбаган мына эже Токмоктон депутат. Ал Токмоктон келиптир. Өткөндө таанышканбыз да. Дагы канча ушул жакта элдер мурда көрбөгөн пенсионерлер аялдар ушулар келиптир. Демек элдер кыргыз эли бир эле мына бир уч эмес, көбөйүп атыптыр. Жанагы культура көбөйүп атат. Ошон үчүн Ташиев мырза, сизге кайрылам. Сиз угуп аткан болсоңуз, Кыргызда иликтөө журналист жана акынды эч качан камабайт. Анткени алар факты менен иштейт. Жанагындай туура ката кетсе дагы, жанагындай колдорун кыпчып, кайрып алып кетпейт эч кандай. Процедурасы бар. Мыйзамды билесизби сиз? Кыргызстандын мамлекеттик мыйзамдарын сыйлаңыз, конституцияны сыйлаңыз. Сиз элдин баары айтып атат, сиздин мунун артында сиз турат деп. Ушул Болот Темировду колдорун кайрып алып кетүү жана ушул операциянын артында. Ошондуктан эч кандай ойлобоңуз, сиздин жеке пландарыңыз ишке ашпайт. Анткени сиз мамлекеттик органдын башчысы болуп турасыз. Мамлекеттик укук коргоо, коопсуздукту коргоо кызматында. Андан көрө Баткендин чегарасын чечкиле, мына бүгүн дагы, эртең жаз келатат. Дагы ана тытышып ал жакта кошуна өлкө менен напряжение болот. Ошону чечкиле, бул жакта жеке критикага чыдабай. Андай кылбагыла. Кыргызстан силердин да билиңер кетет бир күнү. Ошондо гана эстейсиңер эл кандай экендигин. Бектер кетет, бел калат. Бектер кетет, эл калат.
силер кетесиңер, эл калабыз биз. Ошон үчүн биздин бийлигибизди бүгүн түшүнгүлө. Рахмат, Нурлай.